Мен реаниматолог, башкы реаниматолог деп саналам министерстводон. Бирок өзүм жөнөкөй отделениеде иштейм. Мен отделением нейротравма, нейрохирургия, инсультное отделение. Ал жерде 18 кровать бар. 18 кроватьта деген күндө биз өзүн жоготуп койгон комадагы больнойлор менен иштейбиз. Бул абдан бийик айтылып атат. Эң башкы анестезиолог, реаниматолог депчи. Мен абдан жөнөкөй кишимин. Күндө жөнөкөй кишилер менен иштеймин. Бул пандемия башталгандан баштап, марттан баштап, мына азыркы күнгө чейин иштеп келатам. Бул жагы Панфиловка, тиги жагы Актала, күндө эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар? Апрель, май, июнга чейин 3 киши күндө сүйлөшүп, ооруларды карап аттык биз. Бул эмне деген күнөөлүү мен түшүнбөй калдым. Андан кийин өзүбүз оорудук, мен оорудум. Оруп жатып калдым больницага. Ковид менен оруп. Араң чыктык ал состояниеден. Абалдан араң чыктык. Араң чыгып, кайра өзүбүзгө келгенден кийин, анан кайра августтан баштап кайра иштей баштадым. Октябрь, ноябрларда мен Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас, Каракол, Чүйдүн баарын карап чыктым. Ушу кишилер менен бипап, сипап деген аппараттар менен иштедик. Айдай Чыныбаевна обвинила мени абдан күнөөлөдү. Тетиги чоң трибунаны айтты мен жөнүндө. Башкы дарыгер, анестезиолог айтпай койду мага бипап менен сипапты деп. Бипап менен сипапты деген айтып келдим мен. Бир ай какшадым врачтарга. Мен билем кимге айтышым керек, кимге айтпашым керек. Медициналык образованиясы болсо, реаниматолог болсо, ал врач үйрөткөндөн кийин ошо жерге барып иштеген мен кишилерге айтамын. Алны деген бир 10 мүнөттүн ичинде айта албайсың. Тиги пловду кандай жасаш керек, андай эмес ал. Ошон үчүн мени ошондой күнөө койду. Бул межведомственный комиссиянын мен эчкандай буларга претензиям жок. Алар туура кылышты. Вице-премьер ал эмеге комиссия создавать эткенге акысы бар, что билиш үчүн. Бирок биз канча жолу бардык ал кишиге сүйлөшөлүк деп. Бизди кабыл алган жок. Биз менен сүйлөшкөн жок. Биз сүйлөшпөсүн деп иштеп атабыз азыр дагы. Мындан ары дагы иштейбиз. Бул комиссиянын айткандары зданиялар жаман, тиги жак жаман, бул жак кир, андан тиги жак сынып калган, бир да больница салынган эмес. Медицина Кыргызстанда чириген деген сөздөрдү айтышты. Анын чиригенин, медицинанын чиригенин, эчтеке жок болгонун, больницалар салынбаганын биз аларсыз эле билебиз. Мен доктор эмес, врач эмес. Бизге келип дарыланган кишилердин баары билет. Ар бир кыргыз киши, кыргыз инсаны билет. Биздин медицинаны чирип аткан. Кандай зданияларда жашап атканыбызды билет. Мен аны айтпайм. Биз ошол жерде иштейбиз. Мүмкүн чиновниктер билбейт. Алар деген каякта лечение алышат? Америкада, Турцияда, Германияда алышат. Ошон үчүн алар билишпейт. Мен биз реаниматолог сыяктуу ар бир президенттер кулаган сайын биз иштейбиз. Ошо жарадарлардын баарын алабыз. Ошолорду лечение кылабыз. Өмүр бою ушинтип келатабыз. Канча президент кылады бизде? Туурабы? Тетиги Баткен менен Максаттын ортосунда границада канча уруштар болду? Мен ошо жака военный самолет менен барып, ооруларды алып келип, өзүм реанимацияга жаткырып чыгарам. Ал жөнүндө эч ким сөз сүйлөбөйт. Менин күнөөм, мен түшүнбөй калдым. Мен күнөөлөшкөнү улуу анестезиолог, башкы анестезиолог иштеген жок деген. Мен ага макул эмесмин. Керек болсо азыркы болгон президентке чейин жетем. Мен честный, мен ачык айкын иштеп жүргөн кишини каралаганга мен макул эмесмин. Ошол. Реаниматологдор абдан кыйын абалда турушат азыр. Байкуштар. Реаниматологдорду айтканда мен ыйлагым келет. Ушундай абалда иштешти, өлүктөр менен иштешти. Жап-жаш балдар. Ошолорго чыдап иштеп келатат азыр. Чыдап иштеп келатат. Иштеп атканда жайында июльдарда деген аларга деген тяжелый да эмес, жөн эле өлүктөрдү алып келип киргизип атышты. Ошого чыдап иштешти. Азыр менин артымда реаниматологдор турат. Мындан аркы абалдарыбыз оорулуу, стрессте, страх менен калышты. Азыр монда комиссия текшергенде андан бетер абалдар оорулады.
Мен бул жөнөкөй Рейнмуттун сөзүн айттым азыр. Чоң рахмат.